Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Белгилүү педагог, чебер агартуучу Бектур Исаковдун 8 класстын окуу программасындагы Манас сабагы. Багыш, белгилүү манасчы Багыш Сазан уулу 1878 жылы Жумгалдын Кара Суу деген жеринде туулган, 1958 жылы дүйнөдөн кайткан. Устаттары: Багыш жакын тууганы Бай Багыштан таалим алган. Ошондой эле Сагынбайды манасын угуп дагы таасирленген. Жаздыруу: Багыштан 1938-1941 жылдары Манас үчүлтеге жазылып алынган. Бардыгы 101.580 сап. Анын ичинен Манас 41.000, Семетей 55.000, Сейтек 5.580 сап ыр. Багыш Манас айта берсе түгөнбөйт, бирок жаздырып жатканда көп жерлери калып калат экен деп өкүнгөн экен. Демек, анын Манасынан жазылбай калып калган жерлери дагы көп болгон. Өзгөчөлүктөр: Анын вариантында эпостун туруктуу өзөк окуялары негизинен сакталат, бирок Көкөтөйдүн ашы Семетей бөлүмүндө, Чың Кожонун чатагы Толтойдун эскерүүсүндө берилет. Сейтек Айчүрөктүн сиңдиси Гүлнарага үйлөнөт. Коңурбайдын уулу Куялы менен согушат. Багыштагы бөлүп көрсөтүүчү өзгөчөлүк устачылык, дыйканчылыкка байланыштуу учурлардын өзгөчө чеберчиликте сүрөттөлүшү. Мунун себеби бар экен, анткени Багыш өмүр бою устачылык кылып, тегирмен кармап, күн көргөн киши болгон экен. Демек, курал жарактын жасалышына байланыштуу манасчынын терең билгени эпоста чагылдырылбай калышы мүмкүн эмес болчу. Мисалы, сыр найза мындайча сүрөттөлөт. Колундагы сыр найза сары карагай кыйдырган, саратанга жыйдырган, күрөтүп кумга көмдүргөн, 8 ай чаап кырдырган, чарайына менен чаптырган, сынып кетме болот деп пил терисин каптаган, колу менен чырмаган, тийген жери ырбаган. Булдурсун: Асы өгүз терисин өзөгүнө кердирген, тоо текенин терисин өрүм кылып өрдүргөн, алаканы айнектүү, күлдүргөнү баргектүү, түшкүнүнүн учуна кере карыш жерине көк коргошун койдурган. Же айбалта: уучулатып алдырып, челекке салдырып, таштатып койгон жайына аскар тоонун боюна, анын сугаты уба май болгон, аны көрөм деген көбөлдүн көзү соолуп жай болгон. Ошондой эле Багыштын манасында телеграмма, замбирек, тапанча, алтатаар, бешатаар, погон, чин белгиси, ок дары салынган араба деген сыяктуу атоолор колдонулат. Мисалы, аркандай болгон зымы бар, айта турган эби бар, асман менен сүйлөшкөн телефон деген кеби бар. Мындай жаңылуулар эпостон туруктуу орун алып кетпеши да мүмкүн. Буга мисал Тайторну чабуудагы Каныкейдин дүрбүсү же Алмамбеттин ажыга барышы. Жакшылык: Жакшылык Сарык уулу 1880 жылы Ысык көл аймагында туулуп, 1933-34 жылдарда каза болгон деп божомолдонот. Так маалымат жок. Жазып алуу: 1929 жылы Жакшылыктан Семетей жазылып алына баштаган. Андан жазылып алынган бардык кол жазманын көлөмү 12 китепче. Анда Семетей жана Сейтек эпостары бар. Семетейчи карып калганда жаздырып жатканында минтип кейген экен. Кара сакал ак болгон, мен өңдөнгөн акындын кайта турган чак болгон. Оозумда тишим күбүлүп, жомоктон ырчы түңүлүп. Минтип айтканына караганда, Жакшылык Семетейчи 1880 жыл эмес, андан 40-50 жыл мурда төрөлсө керек. Өзгөчөлүктөр: Жакшылыктын вариантында таласка кыйналып келип түшкөн Манастын алабалын көргөн Каныкей Айкөл тирүү кезинде көрүп калсын деген ой менен 3 кошойдун бөксөсүндө арчадан табыт жасатып, ошол тоодон күл топу алдырып, 6 кылым өткүчө бузулбас кылып күмбөз куйдурат. Аны көрүүгө Манас баш болуп бардык эл келет. Абыке көбөштү чаптырып, аларга Айкөл жеңеңерге азаптуу күндү көрсөтпөй ардактап бак кыла дейт.
бирок керезинде Семетей 12-ге чыкканча Темирканга бактыр деп айтат. Жакшылыкта Үмүтөйгө байланыштуу окуядагы башкача чечмеленет. Семетей менен Үмүтөй дос болушат. Үмүтөй досчулуктун урматы үчүн кудалаган колуктусу Чачкейди Семетейге берет. Анан Семетейден Чачкейдин ордуна ак шумкарды, ак келтени жана тай буурулду сурайт. Семетей Коңурбайды жеңип келгенден кийин берейин дейт. Үмүтөйдүн бул жоопко жини келет дагы Семетейдин жылкысын тийип алат. Кууганга Гүлчүр аттанат. Артынан жете барып, ал Үмүтөйдү өлтүрөт. Анан анын кунуна тай буурулду, ак олпок, ак келте казактарга тартууга берилет. Анан дагы Айчүрөк Акунгандын өз кызы эмес, Кайкынын сары белине пири бир кыз тууп таштап кетет. Аны Акунхан таап алган экен. Жакшылыкта эпостун аякталышы дагы бир аз айырмаланат. Сейтек энеси Айчүрөктү Гүлчүрөгө тийсин деп ортого арач салат. Айчүрөк макул болот, бирок Гүлчүрө макул болбойт. Калган окуялар башка варианттар менен жалпысынан окшош. Назар Семетейчи. Назар Болот уулу 1835-жылы Ысык көлдүн жээгиндеги Сарыкамыш айылында туулуп, 1893-жылы кайтыш болгон. Анын Семетейчи катары даңкы чыккан. Үнү уккулуктуу, ошону менен бирге бийик болгон, 4 чакырым жерге шашпай угулган. Баласы жүгөрү атасы кызып айтып калган кезде мойнундагы тамырлары бармактай болуп көп кетээрин эскерчи экен. Дагы бир жолу Назар эшикке чыкмакчы болот, бирок манас угуу үчүн боз үйдө курчай отурган элдин бири дагы козголуп жол бербейт. Бизге боло берет дешип, жондорунан тебелетип өткөрүшкөн экен. Чоюке манасчы. Чоюке Өмүр уулу Ысык көлдүн Кара Бөлтөк деген жеринде 1886-жылы туулуп, 1928-жылы дүйнөдөн кайткан. Манасты 30 жашынан баштап айткан. Айтып калышына көргөн түшү себеп болуптур. Атайы таласка келип, Манастын күмбөзүнө сыйынып кеткен. Ошондон соң Манасты мурдагысынан дагы жакшы айтып калган дешет. Анын Манасынан таласка келген кезде жазылып алынган деген сөз бар. Бирок ал жазманын сакталып-сакталбаганы белгисиз. Эл арасында Чоюке Манасты Акылбек менен Тыныбектен жакшы айткан деген да пикирлер бар. Ал Тайторуну чабууну айтканда уккандын баары шулуктуу ыйлач экен. Чоюке Жалаң Алмамбеттин окуясын эле 1 ай бою айткан. Бул чоң манасчынын манасын мурастап калгандардын бир тууганы Азиз. Азизден анын уулу Шаабайга өткөн. Шаабай Азиз уулу манас үчүлтеген бүт айта алат. Оболу Сейтектен ары Эр Сарык, Кулан Сарыкка чейин уланат. Демек манас айтуучулук салт тукум кууп атадан балага өткөн. Чоюкенин өз оозунан эч нерсе жазылып алынбаса дагы, анын эпостон 1-бөлүмү боюнча айтканын болжоп билүүгө негиз болуучу материал бар. Ал Орозбай Узак уулу жазып берген Кара сөз түрүндөгү манас. Орозбай Чоюкенин досу болгон жана анын манасын көп уккан. Бул жазма боюнча Чоюкенин манасында төбөңкү бөлүмдөр бар. Манастын төрөлүшү жана бала чагы, кандардын чатагы, көз камандар, Көкөтөйдүн ашы, чоң казат, кыз сайкал, Манастын абыт болушу, Каныкейдин күмбөз курушу, чынында бул окуялар Манастын уюткусу болуп саналат. Ошондой эле Саякбай Карала уулу дагы Чоюкенин мурасын чыгармачылык менен өздөштүргөн шакирти. Сагынбай. Дилиң таза болбосо, Манас ата кечирбейт, анын кусуру урат. Сагынбайдын сөзү. Кыргыз элинин залкар манасчысы Сагынбай Орозбак уулу 1867-жылы Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган. Атасынын өз аты Акише экен. Ал Жумгалдагы бир чоң ашта аттын байгесине саялат. Ормон хандын аты чыгып, Акише анын колуна барган. Жылкы кайтарат. Ормон хан, атың жаман экен, мындан ары сенин атың Орозбак болсун деп атын өзгөртүп койгон дешет. Өнөрдүн аркасы менен Орозбак Ормон хандын сурнайчысы деген мартабага жеткен. Сагынбай
13-14 жашынан өмүрүнүн акырына чейин 1930-жылы улуу манасчы ата-бабалары жашап өткөн, өзүнүн өнүп өскөн жерине, элине Кочкорго жөнөйт. Максатына жетет. Туулуп өскөн жеринин абасынан жутуп, суусунан ууртап, анан кайтыш болгон. Манас айткан: бак жайган кара сакал, кызыл чийкил, көздөрү бакырайып жайнаган, чоң баш, орто бойлуу киши экен. Манасты күпүлдөт айта баштаганда айлана тып-тынч болуп мемиреп, сырттагы кой козулардын маараганы, жылкылардын кишинегени, иттердин абалаган үндөрү басылып, анын ордуна түпүрөгөн аттардын табышы, үзөңгүлөрдүн кагышы, кыйкырык сүрөөн угулуп, Манастагы окуялар көз алдыга тартылып турчу дейт. Сагынбай өз айткан: Манасты кайра-кайра сөз менен айттырып укканды жакшы көргөн. Укканы кызыктуу болсо, чын эле ошондой бекен деп таң калып, кайран берендер деп көзүнө жаш алган. Сагынбай өзүн жана өздөрүнүн укум-тукумун жалпы колдоп, даарып жүргөн Семетей деп эсептейт. Семетейди өзгөчө шыктануу менен айтчу экен. Манасынан дагы көркөм, башкалардыкынан алдаганча айырмасы бар экенин жакшы билген Ыбрайым Абдрахман уулу Семетейдин Коңурбайдан кун кууган урушун айтканда жөн эле эсиме огон. Сагынбайдын айткан Семетейи эң башкача кызык эле. Тамам жазылбай өзү менен кошо кетти деп айтыптыр. Түш. Сагынбай козу кайтарып жүрүп түш көрөт. Бир аксакал карыя: Ач оозуңду балам, алтын шилекейимди чачыратайын, мындан жаман болбойсуң дейт. Бала коркуп оозун ачпайт. Карыя: Манас айткың келеби дейт. Бала сүйүнүп кетип ооба дейт. Оозуна шилекейге кумга окшогон нерселерди куюп жиберип, көздөн кайын болот. Экинчи жолку түшүндө Сагынбай катар-катар тизилген чоң боз үйлөрдү көрөт. Тегереги байланган чоң-чоң зоот аттар. Бала четки боз үйгө кирсе, лөкүйгөн чоң кишилер отурушат. Үйдүн теги бурчунда, бу бурчунда тегеле күпүлдөп манас айтып жаткан кишилер. Алардын ар бири ар башка окуяны айтып жаткан болот. Сен эмне отурасың деп сурайт бирөө. Бу бала манас айтат экен дейт экинчиси. Айтсын дешип, баары баланы карап калышат. Манас айтканды билбейт элем дейт Сагынбай. Манас айтпасаң чаап салам дейт бирөө, айбалтасын жаркылдатып. Ошол Семетей деген баатыр экен. Кокуй чаап таштайт. Айтам дейт экинчиси. Айтам дейт корккон Сагынбай. Боз үйдөгү кишилердин баары дүр этип аттанып кетишет. Ойгунсо баланын жүрөгү лакылдап калыптыр. Ошондон баштап манас айта баштайт. Өзү дагы дайым колдоочум Семетей деп аны айтууга айрыкча ыкылас койчу экен. Көпчүлүк учурда мен Семетейчимин деп айтканы дагы ошондон болсо керек. Устаттары. Сагынбай Келдибектен, Балыктан, Чоң баштан, Тыныбектен, Акылбектен, Найманбайдан, Дыйканбайдан үлгү алган. Манасты толугу менен Тыныбектен угуптур. Балыкты башка манасчылардын баарынан айтуучулук чеберчилиги жагынан жогору баалаган. Алишер. Бул адам Сагынбайдын бир тууган агасы. Экөө бала күнүндө козу кайтарып жүрүшөт. Жакын айылда той топур оюн тамаша болуп жатканго, Алишер козу четинде Сагынбайды калтырып, өзү ошол жака жетип барат. Баргысы келип, чыдамы кеткен Сагынбай дагы жөнөйт. Келсе Алишер Семетейди күпүлдөтө айтып жаткан экен дейт. Ошондо кимдир бирөө: Орозбактын Момул уулу дагы манас айта коюп жүрөт деп калат. Көпчүлүк айтсын деп жаалап кетет. Сагынбай ортого отуруп, Алишер токтогон жерден улап кетет. Эл сүрөгөн сайын Сагынбай кызып, чапканаттай ээлерет. Аягында эл бата берет. Сүйүнгөн Алишер инисин колунан дегдеңдетип сүйрөп алып, үйүнө кетет. Болгон ишти апасына айтып, ак сарбашыл өткөрүшөт. Ошондон кийин иниме бердим деп Алишер манас айтканды койгон экен. Шакирттери: Акмат Ырысменде уулу, Багыш Сазан уулу, Шапак Ырысменде уулу, Тоголок Молдо, Жаңыбай Кожек уулу жана башкалар. Сагынбайдын бүлөөсү. Улуу манасчынын манасын улантып айткан уул кыздары болгон. Сагынбайдын Токтоөбү деген кызы 13-14 жашында манас айткан. Тынбай
узакка айткан кезде талып жыгылган. Түнкүсүн короо кайтарганда бек-бекей шырылдаңды айтып баратып эле эйлирип өзүн өзү токтото албай Манаска өтүп кетчү экен. Бирок аял киши дагы Манас айтчу беле, жаагын баскыла деп өкүм сөз жүрөгүн тилген. Манас айткан күнү эле Токтоо өбүнүн күйөөсү теридей ийилеп сабап жатып калчу дейт. Акыры көкүрөгүнө сыйбай толуп ташыган, өзүнөн өзү төгүлүп турган Манасты айтпай кое албай Токтоо өбү кайтыш болуп кетет. Мунуккан Сагынбай бир топ күн Манас айтпай үңкүйүп отуруп калган экен. Ал эми Сабира деген кызы бул Алишердин кызы. Атасы өлгөндө бешикте калып, Сагынбайдын колунда чоңойгон. Күйөөгө узатаар алдында мурунку кызынын кейиштүү тагдырынан жүрөгү үшүп калган Сагынбай Манас айтпай жүр деген экен. Бирок Манас айткан үчүн ал кызын дагы күйөөсү ургандыктан ажырашып кетишкен дейт. Бирок Сабира Манасты токтотпогон. Казанга тамак тасып коюп, малдаш токунуп алып, Манас айтып отурчу экен. Бирок таяктан жедеп коркуп, жүрөгү түшүп калгандыктан эшикти илип койгон. Сагынбайдын баласы Аманкул дагы кичинесинен Семетейди эң сонун айткан. Ал 1939 жылы 14 жашында кыргыз искусствосуна Москвада өткөн декадасына катышып, костюм шым, кол саат менен сыйланган. 1943 жылы армияга Ыракы чыгыш согуш округуна жөнөтүлгөн. Бир катында баягы ит оорум кармап Манас айта коем деп, солдаттардын уйкусун бузуп, бир апта эс алууда жатып чыктым деген экен. Согуш аяктаган кезде кызмат өтөгөн жеринде бандиттердин колунан курман болгон. Ошентип анын Манасы дагы айтылбай калган. Олжо. Сагынбай жан дилин таза кармаган, кишилик парасатын ыйык тутуп, адил жашаган. Өзү жөнүндө өмүрүндө мактанып сөз айтпаган, оокаттын артынан дагы көмөлөнүп жумаланып түшпөгөн, колдо барын элге таратып берип койгон. Демек адамдык наркын жоготпогон, тапканын эл менен чогуу чараң көргөн колу ачык, жоомарт киши экен. Бир жолу Сагынбайлар тактай тилген кишилердин жанынан өтүшөт. Алар: "Жолуңуз шыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун, Саке. Биздей бейбечараларга сооп болсун. Аз болсо олжоңуздан бөлүшө кетиңиз" дешет. Сагынбай: "Эртеден кечке тартактап, тактай тилген эки акмак, олжоңдон таштап кет дейсиң, оңой бекен, мал тапмак" деп тамашага чалып, борсулдап күлөт дагы. Шорпош элең ууртап, керегиңерге жаратып алгыла деп, айдап келаткан малынан бир-эки койду карагайчыларга таштап кетет. Мындай учурлар көп болгон. Манастын жазылышы. Сагынбайдан Манас 1922-1926 жылдардын аралыгында жазылып алынган. Жазып алууну Мифтаков бир аз баштап, калганын жанда жок мээнеткеч адам Ыбрайым Абдрахманов бүтүргөн. Ал минтип эскерген. 1926 жылы август айында 400 басма табакты толтуруп аяктап, Сагынбай эсинен танып, жарым жан болуп кала берген. Мен кайта мугалимдигиме кириштим. Агын суудай аркырап, бир дем менен айтылган Манасты токтоп айтуу, улам кайра башынан түшүү, келе калган сөздү куюлуштуруп, нөшөр болгон ойду токтотуп, жазып жатканды күтүп отуруу айтуучуну мокоткон, саламаттыгына доо кетирген, нечен эргүүлөр жанып кеткен, бийик көтөрүлгөн илхам ырларды шатырата жаза албаган жазууга туткун болуп байланган. Натыйжада Сагынбай нерв ооруга чалдыгып, жарым жан болуп калган. Дагы жакшы, Манасты кап ортолоп жазып калган учур экен. Ыбрайым минтип сурайт: "Саке, Манастын канчасын жаздык?" Анда Сагынбай чаранын белинен ылдый түшкөн этти жаңсап: "Момундан бир чоң алчы" дейт. Ыбрайым колуна эттен алат. Сагынбай чарадагы этти көрсөтүп: "Жазылбаган Манас дагы ушунча бар" дейт. Ушунун өзүнөн эле жалаң Манас бөлүмүнүн 3төн 2си жазылбай калганын баамдоого болот. Ал эми Семетейчи, Сейтекчи алар жазылып алынганда дагы бир укмуш кереметтер колубузда болмок. Шүгүрчүлүк, жазылып алынган Манастын өзү эле аны айткан кишинин улуулугун, алттыгын, кеңийлигин тастыктап турат. Өзгөчөлүктөрү. Сагынбайдын варианты эпостун мурдатан берки айтылып келе жаткан салттык белгилерин толук сактайт. Ошондой эле өзгөчөлүктөрү да бар. Алар төмөндөгүлөр.
Кошойдун билерикти бошотушу кеңири айтылат. Бул окуя башка варианттарда жолукпайт. Манастын Кошойго жолугушу жана анын кара бөрккө үйлөнүшү кеңири баяндалат. Алмамбет мусулман динине киргендиктен эл жерин таштап кетет. Оғанның ханы Түлкүнүн кызы Канышайга Манас куда түшүп, калыңын дагы өзү төлөп, бок мурунга алып берет. Көкөтөйдү урматтагандыктан Айкөл ушундай иш кылган. Жети хандын Манаска каршы аракети менен чоң газатка даярдык ишке ашат. Чоң газатта Манас Бейжиңге кам болбойт, көп тартуу менен кыргыз кошууну элге кайтат. Кичи газатта согуш кыргыз жеринде өтөт. Манас Меккеге барат. Манастын түндүккө жоортулуу менен Айгын хан менен болгон согушу башка варианттардын бирөөндө да учурабайт. Сагынбай жөнүндөгү пикирлер. Эл оозунан Сагынбай манасчыларды Манас эле. Сагынбай Манас айтып кеткен жерден мал оорулары, адам оорулары жоголуп, төрөбөгөн аял төрөчү экен. Бир жылы чүйөрөнүндө Манас айтып жүрүп, 400 кери кашка жыл кайдап кетиптир. Дагы эл оозунда калгандай, Сарыөйдүн кум казактардын ырчылары менен жолугушканда тигилер биздин казак, Кыргызда мындай олуя ырчы жок дешкен экен. Токтогул: Кыргыздан мындай манасчыны эч көргөн эмесмин, эстен тандым дептир. Молдобасан болсо, акындык жагынан ага тең келген күчтүү көргөн эмесмин. Биз анчейин анын баласы катарындабыз. Ыбрайым Абдрахман уулу Семетейдин Коңурбайдан кун кууган урушун айтканда жөн эле эсим оогон деп эскерет. Алыкул Осмонов Сагынбай Орозбаковтыкы болбосо, анда калгандары бизди Манас эпосунун күчүнө мынчалык таң калтыра албас эле. Сагынбайдын сөздөрү башкалардыкынан бөлүнүп турат. Сагынбайды окуп туруп, башкалардыкына келгенде 4 катар үйдөн 1 катар үйгө түшкөндөй ылдыйлай түшөсүң. Өзүбүздү көтөрбөй айтканда, Сагынбай Орозбаковдагы Пушкин, Толстой, Данте, Шекспир сыяктуу таң калтыруучу күч болуп сезилет. 20-жылымда Сагынбайдын күчүнө тете акын туула элек десек, жаңылышпайбыз. Ал элдик адабияттын пири катарында сезилет. Асанбек Табалдиев: Ал эми ырлардын көркөмдүгү, кооздугу бизге белгилүү, бир дагы манасчыны алдыга салбайт. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер Манаска жерлигинен түткөндөй. Акылыңды ала качып, жүрөгүңдү титиреткен укмуш саптар, көркөм фантазия орноп, океандай толкуп жаткан таланттын гана оозунан чыгышы мүмкүн. Анын талантын салыштыруучу адам тарыхта белгисиз. Дагы эл оозунда айтылгандай, Сагынбайдын ар бир сөзү бир аттык. Самар Мусаевдин эскерүүсү боюнча, Сагынбай Орозбак уулунун Манасты ырынын кооздугу түзгөн элестеринин тереңдиги жана байлыгы, эл турмушун кенен кылып, таамай сүрөттөй алгандыгы менен өзгөчөлөнгөн. Бизге белгилүү варианттардын эң мыктыларынын биринен деп айтылат Самар Мусаевдин эскерүүсүндө. Чыңгыз Айтматов: Сагынбай өзүнчө бийиктелген аскар зоо. Сагынбайдан жазылып алынган тексттерди кунт коюп окуп чыккан ар бир адам Сагынбайдын сөз байлыгына, акындык чеберчилигине, ташкындаган сүрөткер кудуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. Балким эч убакта кайталанбас руханий көрүнүштөр. Манас болгондон берки эпостун тамчыга тамчы кошулуп, сөзгө сөз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бүткүл чыгармачылык кубатын Сагынбай бир өзү эле дилин сыйгызып тургандай сезилет. Ыбрайым Манасчы: Белгилүү кыргыз фольклорун жыйноочу, көрүнүктүү манасчы, мугалим жана санжырачы Ыбрайым Абдрахман уулу 1888 жылы Чырак деген айылда туулган. 1905 жылы татар мектебин бүтүрүп, мугалим болуп иштеген. Бүткүл өмүрүн кыргыз элинин жомокторун, уламыш, тарыхый сөздөрүн, асыресе Манас эпосун жыйноого, изилдөөгө арнаган. Ыбрайымга замандаштары тирүү энциклопедия, жандуу сөздүк деп баа беришкен. Устаты Акылбек
Манасты калмакчыда айтчы экен. Ушул манасчыдан көп уккан, таалим алган. Жазып алгандары: Ыбрайым эл оозунан 703,3 басма табак көлөмүндөгү элдик чыгармаларды жыйнаган. Анын ичинен Манастан жазып алганы 342,712 сапыр. Жалаң Сагынбайдан 188,666 сап ырдан турган Манасты жазып алган. Ыбрайымга Сагынбай минтип баа берет: Бул дагы ченебеген залкар оолдун бири экен. Мени менен бирге жүрүп, эч бир талыкпастан куржун кагаздарды жазып алды. Күчү күч экен. Качан мен эс алалы Молдеке дегенде, эми ушу баракты аягына чыгарып токтотолу. Саке деп чөйчөктөй көзү менен мени күлө багып суранаар эле. Саякбай манасчыдан 143,835 сап ыр жазып алган. 1946-1950 жылдардын аралыгында Манастын 6, Семетейдин 7, Сейтектин 3 вариантын кара сөзгө айландырып жазып алган. Бул эпостун изилденишине кеңири жолдун ачылышы эле. Изилдөөлөрү: Ыбрайым 15ке жакын залкар манасчынын өмүр баяндарын жыйнап тартипке келтирген. Окумуштуу Рахматтуллиндин «Манасчылар» деген китеби Ыбрайымдын топтогон материалдарынын негизинде жазылган. Ыбрайым Манаска байланыштуу төмөндөгү ойлорду айтат. Манастын тарыхта болгону рас. Манас эпосу 9-кылымдагы кыргыз тарыхын чагылдырышы мүмкүн. Манас элдик баатыр. Диний түшүнүктөр менен диний көз караштар Манаска кийинчерээк кирген. Манастын алгачкы айтуучусу романдын ырчуулу. Ал Манастын башынан өткөн окуяларын, иштерин жана эрдиктерин ырдап келген. Манас жомогун мындан 500 жыл мурда Токтогул ырчы иретке салган. Манас элдик чыгарма. Сагынбайдын Манас эпосу эң бир уккулуктуу, көркөм жана таасын. Басмага даярдоо: Ыбрайым Сагынбай Орозбак уулунун варианттарынан Манастын балалык чагы 1940, Алооке хан 1941, Макелдөө 1941, Биринчи Казат 1944, Саякбайдан Каныкейдин жомогу 1941, Ырысменде уулунан Үркөнч 1941, Тоголок Молдодон Семетейдин Букардан Таласка келиши 1941 деген китептерди басмага даярдаган. Өзгөчөлүктөр: Ыбрайым Манастын 3 бөлүгүн тең айткан манасчы. Вариантын өз колу менен жазып тапшырган. Айрым өзгөчөлүктөрү бар. Манас боюнча: Манас туулган күнү кара жалдуу кула бе ак сур кулун тууйт. Ошол атактуу тулпар ак кула чоң казатты кочат. Манас акын канды жеңип, аны менен белгуда болот. Манас көк чөнү чаап алыш үчүн камынганда, Алманбет өткөн иштин түбүнө кимдер жетүүчү деп тыйып коет. Көз камандар өздөрү менен өздөрү бычакташып кырылышкандыгы баяндалат. Негизинен Ыбрайымдын Манасы ушул окуу китебиндеги мазмунга өтө жакын. Семетей боюнча: Каныкейге Кордукту Көбөш, Медеке, Кочкор, Медет, Седет 5 адам көрсөтөт. Каныкейдин качканын Бакай түшүндө көрөт дагы, Тосо келип жардам берет. Семетей Таласка келгенде Бакайга жолугат, бирок сынашуусуз эле таанышат. Күлчүрө Мажиттин, Канчуро Камбардын баласы деп берилет. Үмүтөйдүн чатагы Чачкейге байланыштуу чыгат. Чачкей Үмүтөйдүн кудалашкан колуктусу экен. Ошондуктан аны Семетейге бергин деп элчи жиберилет. Канчуро Айчүрөктү Оужого берерин айтып, кыяз менен антташат. Сейтек боюнча алганда, чайнаарына таш таппаган, кесерине баш таппаган кара дөө Сейтек менен согушат. Сейтек аны жеңүү үчүн Кашкар, Анжан элин азаттыкка чыгарат. Коңурбайдын уулу Куялы атасын өчүн алуу максатында 6 түмөн кол менен Семетейдин элине кол салат. Согушта Куялы Күлчүрөнүн колунан өлөт. Манасчы Молдобасан
Мусулман кул уулу 1883 жылы Нарындын Акталы айылындагы Терек деген жеринде туулуп, 1961 жылы дүйнөдөн кайткан. Андан Манас 1935 жылы жазыла баштайт. Ал Манас эпосунун 3 бөлүгүн негизинен бүт айткан. Бардыгы 203 000 сап ырдан турат. Демек анын айткан Манасы башка варианттардын арасындагы ирдүүлөрдүн бири. Молдобасандын нускасы Сагынбайдын вариантына жакын. Ошондой эле ал Сагынбайдын эң мыкты шакирттеринен болгон. Көпчүлүк учурда баатырларды сыпаттоодо Молдобасан чыгармачылык менен байытып баяндайт. Мисалы, Сагынбайдын Манасты алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген бардыка белгилүү саптар менен башталган сүрөттөөсүн жеке молдобасандык боектор менен минтип толуктайт. 7 кабат кара жер салмагынан бүткөндөй, 7 дайра деңгээлдин жаркынынан бүткөндөй, аңырайган капчыгай алкымынан бүткөндөй, ажыдаар жылаандын заарынан бүткөндөй, кышы чилде сууктун каарынан бүткөндөй, бейиштеги мөмөнүн наарынан бүткөндөй. Музыка изилдөөчү Виноградов Молдобасандын Манасты аткаруу чеберчилиги жөнүндө мындай деп жазган. Маанилүү жана кичине гербесирээк Молдобасан отургучка отуруп, жеңин түрдү дагы угуучуларды олуттуу түрдө айланата карап алып, адаттан сырткары музыкалык баяндамасын айтып кирди. Созулуңку обон адегенде сөз менен башталып, жээкке урунган толкун сыңары бирде тегиз, бирде күчөп, бирде пастап, ырдын сабын санагандай жүрүп отурду. Анан ал бир топко жаңылмач айтып жаткансып, жобурата сүйлөдү дагы, кайрадан баатырдык интонацияны улап ырдап кирди. Көз карашы, келбети, кыймыл аракети, мимикасы аркылуу Манасчы өз каадасын, өз баркын, өз кадырын билдиргенсип турду. Ал колу менен камырабай гана кыймыл жасап, абага кандайдыр бир сыйкырдуу сүрөттү тарткансыды дагы, анан чоң ишеним менен эпостун бир маанилүү жерин баса белгиледи. Молдобасандын айтуу манерасында чектен чыгуу деген жок эсе. Кайгы, азап, баатырдык эргүү, шайдоот, сейил, карыянын токтоо мүнөзү, душмандардын бечаралыгы, амал көйлүгү сыяктуу далай-далай ар түркүн мүнөздөрдү Манасчынын мимикасынан эле байкаса болот. Саякбай. Сакеңдин өзүн карасаң, сакадай киши кичине, айкөл Манас бүт баткан алмадай баштын ичине. Байдылда Сарногоев Саякбай тууралуу ырында ушинтип айткан. Улуу Манасчы Саякбай Карала уулу 1894 жылы Ысык көлүнүн ак өлөңүнүн Семизбел деген жеринде туулган. Карала минип жүрүп өлтүрүп алган асый чыкма аттын төлөмөрлөр үчүн 10 жашар Саякбай атасы экөө сүт кордо малайга жүрөт. 2 адам 3 жыл кызмат кылса да, сүттү сүткө, айранды майга кошуп туудурган сүт кордун төлөмөрүнөн кутула албай коюшат. Саякбай ушундай катаал турмушту башынан кечирген. 4 жыл чамасында 1918-1922 жылдары Кызыл аскердин катарында басмачыларга каршы салгылашкан. Андан кийин айыл кеңешинин төрагасы болуп иштеген. 1930 жылдан баштап Саякбай калайык калкка Манасчы катары таанылат. Саякбай салмактуу, салабаттуу, карапайым жана тартынчаак адам болгон. Момундук жагы да бар эле. Мага бул киши кээде Манастагы асман атып толкуп жаткан океандай окуяларды батырган, өзүнүн ички дүйнөсүн шар деп чыгып кетпесе экен деп күч менен бөгөп, оозуна сөз албай отурат го дегендей ой калтыраар эле деп жазат окумуштуу Азиз Салиев. Ал Саякбайды сырттандык, генийлик деңгээлге көтөрүлгөн деп эсептейт. Мына ушул момураган киши, жазуучу Мухтар Ауызовго кошулганда сөз сандыгы ачылып кетчү экен. Мукан, бу Сакеңди көргөндө кыйсык сөз айткым келиптир деп баштаганда, эки алып тамашалашып, бирин-бири чукулашып киришчү. Саякбай сырттандар деп баалап, ашкере суктанган эки кишиси болгон. Алар Карамолдо менен Атай. Асмандын ээси бүркүт деп айткан Саякбай, ал бүркүттүн баатырлыгы менен мырзалыгына бөтөнчө суктанган. Куштар болгон,
Ошол себептен бүркүт таптап мүнүшкөрлүк кылган. Бир эсептен Саякбайдын өзү дагы Манас асманында шаңшыган бүркүт кебетелүү эле. Саякбай Карала уулу 1971-жылы Бишкек шаарында көз жумган. Таасир. Саякбайдын талантынын эртелеп ойгонушуна чоң энеси Дакиш түрткү болгон. Ал суранчы сыяктуу чоң манасчылардан уккан манасын небересинин кулагына коя берген. Саякбайга дагы бир сонун шыбага туш болгон. 1924-жылы эң күчтүү манасчы Чойке Өмүр уулуна жолугуп, аны ээрчип жүрүп, манас үйрөнгөн. Акылбектен дагы таалим тарбия алган. Өңүндө көргөн түш, орто токойдо жарамазан айтып жүрүп, Саякбай жалгыз үйгө бет алат. Тар капчыгайдан өтүп келатканда кулак жарган укмуштуудай чаңырык угулат. Саякбай корккон атынын оозун кое берет. Капчыгайдан өтө бергенде жол боюнда сонун өргө турган болуп калат. Ашкере сулуу айым алдынан чыгып, аттан түшүп даам татып кет деп кайрылат. Аң-таң болгон Саякбай атын мамыга байлай коюп, сулуу ачкан эшиктен кирсе, үйдө эч ким жок, дастуркан жайнаган дүйүм тамак. Уялба жигит. Табактагылардын ар биринен даам тат дейт. Жыртык жаргак шамынан кысынып, кымырынып, кымтынып, даамдардан ооз тиет дагы туруп кетмекчи болот. Ай, жигит, неге шашасың? Тамактан жеп кет дейт алиги айым. Саякбай болбой сыртка чыкса, дүрбөгөн эле атчан жоокерлер, чоң сакал карыя теминип деметип келип калат дагы, оң колун асынган баштыгына салып бир нерсе ууштап берет. Мына жигит, момуну оозуңа салып чайнап жут дейт. Же таруу эмес, же кум эмес. Бир нерсени ууштап алып оозуна салса, кычырап чайналбайт. Алиги карыя найзасы менен тап берип, бирөөң калтырбай жут деп деметет. Анан жоокерлерди көрсөтүп, мына бул ак куланы мингенди өзүң билесиң. Наркысы Алманбет, тиги Чубак, андан аркысы Сыргак деп бирден тааныштырат. Мына бул өз жолуңа чыкканда 2 кой айдаган киши кезигет. Ошол койлорду сатып алып, эл чакырып союп бергин дагы батасын ал. Ана мына бул көргөндөрүңдүн баарын төкпөй чачпай айтып жүр. Аңгыча алиги карыя ураан чакырып, жоокерлер жер дүңгүрөтүп жөнөп калат. Чаң асманга көтөрүлөт. Чаң таркап кеткенден кийин караса, баягы ак өргө жок. Саякбай бир таштын түбүндө отурат. Кунаны башын жерге салып, нары жакта турат. Аябай аң-таң болгон, бир чети катуу толкунланган Саякбай аттанып бара жатса, алдынан 2 кой айдаган киши жолугат. Ал жерден 2 койду сатып алат да үйгө келип, аларды союп, эл чакырып баталат. Көргөндөрүн айтып берет. Ошондон кийин ал күн сайын уктап жатып, манас айтып чыгат. Ошентип Саякбай Каныкейдин өз колунан даам татып, Бакайдын бергенин жеп, айтканын уккан экен. Жазып алуу. 1935-жылдан баштап Саякбайдын манасы жазылат. Андан жазылып алынган манастын көлөмү 500.553 ыр жолунан турат. Ал варианттардын ичинен эң көлөмдүүсү. Саякбай Манас, Семетей, Сейтек бөлүмдөрүн улантып, Сейтектин уулу Кененди, анын балдары Алым Сарык менен Кулан Сарыктын окуяларын дагы жаздырган. 1952-жылы Манас толугу менен Саякбайдан 2-нчи жолу жазылып алынган. 1968-жылы Саякбайдан эпостун бардык бөлүктөрү магнитофондук тасмага түшүрүлгөн. Таң калаарлык касиет. Саякбайдын төкмө акындыгын андан 12.000 метр кино материал жазып алган режиссер Мелис Убукеев даана байкаган. Ар түркүн себептерге байланыштуу азыр эле тартып алган эпизодду кайра тартууга туура келгенде, Сакең мурдагы айткан сөздөрүн эч качан так кайталабай, улам башкачалап турчу экен. Ал эми манасчы кызып келгенде, камерадагы тасма бүтүп калып, дайым эле техника анын артынан үлгүрө албагандыгы бөтөнчө таң калаарлык. Ошентип манасчыны техника батыра да, ээрчий да албай, таланттын жанында жөндөмсүздүгүн көрсөткөн. Төкмөлүк.
Саякбай бир эле окуяны экинчи кайталаганда өзгөртүп жиберген. Ырас мазмун сакталган, бирок сөздөр, ыр-саптар айырмаланат. Мисалы, ак келтенин Жакыптын түшүн жуурушун алып көрө турган болсок, биринчи жолу кеп баштады жаркылдап, кыр көйлөө кыргыз жакыр журт, сарадырмак, сабыргак белди табат экенбиз. О Кудай, кендик кесипкер жууган жерди табат экенбиз. Паана берип жараткан элди табат экенбиз. Бизге бир арстан бала табылат. Үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйылат. Өчкөн отуң тамызат, өлгөн жаның тиргизет. Ал эми экинчи жолку жазуу 1952 жылы жүргүзүлгөндө. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, добул келсе жел тийбес. Булуң токой чери болоор. Калың элдин баштыгы Кабылан Манас шери болоор. Ачыптыр алда пейлиңде, айланып көрөт экенсиң ала тоо мурда жериңде. Артылып көрөт экенсиң ак калпак кыргыз элиңде. Демек, мисалдан көрүнүп тургандай, Манасчы жаттап айтпайт. Салттык окуяны көңүлүнө тутуп төгүп ырдайт. Ошондо бизге бир арстан бала табылат деген, Кабылан Манас шер болоор деп ырдалып кете берет. Демек, Саякбай Манасты жамгырдай төгүп ырдаган өнөр ээси болгон. Өзгөчөлүктөрү Манас бөлүмү боюнча алганда, кыр көйлөө кыргызды баштап Ала тоого көчүп келаткан кезде артынан Эсенкан жиберген куугун келип, кармаш болуп, Манас минип жүргөн атынан 40 жолдошунан ажырап, өзү Курчоодо калат. Ошол учурда Кытайларга колго түшүп кеткен Билерикти куткарып келе жаткан Кошой уруштун үстүнөн чыгып Манасты куткарат. Энтиге ак куланы алмашып алып келаткан Манаска Кыдыр жолугуп, ага асмандан түшкөн 6 курчту белекке берет. Бакайдан дайын угуп, Ажыбай менен Шуутунун жардамы менен Керже хандан Манас ак келтени кайрып алат. Чубактын таржымалы өзүнчө чоң окуя болуп берилет. Чубак ак балтанын талаадан таап алган асыранды баласы. Мединада окуп жүрүп, түшүндө Манасты көрөт дагы, ага кошулууну көксөйт. Бир аксакал дубана Чубакка ат тартуу кылат. Ал Анжиян, Кашкар сыяктуу шаарларды багындырып, бирок Бухардан Каныкей менен кармашат. Жеңилерине көзү жетип качып отуруп, Оуда жүргөн Манаска жолугат. Манаска Каныкейге үйлөн, Кумайыкты ошол багып берет деп сунуш кылат. Көз камандар окуясы менен Көкөтөйдүн ашы Семетей бөлүмүндө баяндалат. Чоң Казат окуясы 12 хандын Манаска каршы жыйылышы менен башталат. Чубак менен Алмамбеттин чатагы Кыргыл чалдын бузукулугунан келип чыгат. Алмамбет окуясы Тал чокуда айтылат. Анын атасы Азизхан, энеси Соорондун кызы Алтынай. Алтынай Алмамбетти кичинекей кезинде кары Кангудукка ыргыттырат. Кереметтүү күчтүн жардамы менен бала аман калат. Алмамбет суук төрдөгү Аберген деген көлдөгү Ажыдаардан ар түрдүү өнөр үйрөнөт. Андан ары Коңурбай менен болгон чатак ырбап отуруп, Алмамбеттин өз элинен качышы менен аяктайт. Алмамбет Манаска кошулгандан кийин Меккеге барып келет. Согушта Айбаңбоз жүрбөй калып, Манас Тал чокуга жашынат. Ошол кезде Бакай 12 хандын кошуунун келгиле, жоону жеңелик деп кат жазып чакырат. Ажыбай ак куланы Манаска жеткирет дагы, 2 кол беттешип, Кытайлар жеңилет. Коңурбай өзүнүн тыңчысы Шойкочунун жардамы менен Манасты жарадар кылат дагы, согуш күчөп, кыргыздар 2 жолу жеңишке жетишет. Көзгатар мерген кожо жаш келип, Алмамбетти, Сыргакты, Чубакты, Көкчөнү, Музбурчакты, Бок мурунду жана ак куланы атып өлтүрөт. Семетей бөлүмү боюнча Бакай Каныкейлерди Кумайык менен изин куудуруп табат. Каныкей жалбарып суранса, теректен сүт чыгат. Качкындар ошону ичип эс алышат.
Каныкей уктап калганда Семетейди колдоочулар алып кетет. Аны мүйүзү 12 айры ак бугу эмзип турган жеринен табат. Сарытас Темиркандын иниси делинет. Каныкейдин жомогу деген баянда Сайкал менен Манас окуясы, көз камандар жана Чубактын Манаска таарынып кетип калышына байланыштуу окуялар айтылат. Тайбуурулду Манаска Сайкал тартуулаган экен. Чубак Манаска таарынат. Семетей таласка келгенде Бакайга өзүн Жанаалы Караштын уулу Көрпаяндын инисимин деп тааныштырат дагы, экөө күч сынашат. Семетей Манастын казынасын аштырып, андагы дүнүйөнү элге жана Бөлөкбай устага таратып берет. Жакып берген аякты Семетей улагага ыргытып, аны жыттаган ит мүртөлөт. Кайра аякты ала коюп, Жакыптын башына кийгизе койсо, анын сакал чачы шыркырап күйөт. Семетейге Эсенкан кызы Бурулча жолугуп, Алмамбетке баш кошкон тарыхын айтып берет. Ал Арулке өлгөндөн кийин анын баласы Гүлчүрөнү багып чоңойтот. Семетей Манастын карындашы Карлыгачка жолугат. Ал Абыке көбөштү кыйратмак болуп күүлөнгөндө Семетей тыйып коет. Таятасы Темиркан Семетейди таласка зор урмат менен жөнөтөт. Толтойго кудалашып койгондугуна карабастан, Шаа Темирдин кызы Чачкейди Семетейге алып берет. 40 чоро чыккынчылык кылганда аларга Рамандын ырчуулу менен Шууту кошулбай коет. Семетейде улам кайталуу ыкмасы учурайт. Мисалы, Алмамбеттин кыргыздарга кошулушу 3 жерде, Чоң Казатта, Каныкейдин жомогунда, Бурулчанын эскерүүсүндө айтылат. Бул кайталоолор бирин-бири толуктайт. Семетей кыязды качырганда Сургоyon кыйыктанып баспай коет. Ошондо Күлүктүн башын кыя чаап, анан ак канкыны жазданып, ак олпокту жамынып жатып алат. Ошондо кыяз найза менен саяттагы кайра өзү качат. Аңкыча боз туман түшөт дагы Семетей жок болот. Сейтек бөлүмү боюнча Куялы эл менен коштошуп, Семетейдин тээдүүнүлүк жары болууга шерттешип, элине аттанат. Сейтек элге башчы болуп калат. Ал Перинин кызы Берметке үйлөнүп, андан Кенен деген оолду болот. Кенен аталарынын жолун жолдоп, жоо менен кармашат. Кенендин уулдары Алымсарык менен Кулансарык жоодон тажап, эл барбас аралга барып жашап калышат. Баа берүүлөр. Мухтар Ауызов, казактын улуу жазуучусу, осы улуу адам шалкыган дастандарды жараткан дөөлөрдүн соңу гой. Европалыктардын сөзү менен айтканда, Сакең последний из магикан. Булай алып дастаншы Сакеңден кийин дүйнөгө келмейди. Осы улуу дөө адамды казак калкы, биздин казак интеллигенциясы жеке жастары көрүп калсын деп алдырып келип отурбуз. Сакеңди жакшылап көрүп калыңдар. Казыр Сакем алдыныңа чыгып, дастандын сөздөрүнөн айтып берди. Осуну тыңдап Сакеңдин өнөрүн да, сөзүн да, өзүн да эске тутуп калыңдар. Бул сөз 1956 жылы кыргыз адабиятынын Алматыдагы күндөрүндө айтылган. Алжир жазуучусу Мурат Бурбону: "Силер жазуу адабиятыбыз болгон эмес, китептерибиз болгон эмес дейсиңер. Мынакей, силердин улуттук китепканаңар ушул абышка", деп Саякбайдын өнөрүнө баа берген. Адабиятчы Лизунова: "Күрпүлдөп, ашып-ташып, тоосусундай алга умтулган, миллион сап Манас эпосун жат билген, белине көрчөгөлөнгөн ак күмүш, жазы кемер кургурчанган, башына ак чокулуу ала тоосу түспөлдөш, кара коюу ак калпак кийген кыргыздын чыныгы улуу манасчысы Саякбай Каралаев эпостун каармандарынын бири. Семетей жөнүндөгү үзүндүнү кызуу аткарып жатты. Ал күчтүү шаңкылдаган үн менен ырдап, бүркүттүн шаңшыганын да, тулпардын жүгүргөнүн да жаңсап туурай кетет. Акын жана жоокерлердин артисттик колу тынымсыз кыймылда болуп, баатырлардын ач кыйкырыгы, кылычтардын шаңгыраганы, тулпарлардын дүбүртү аралаша угулган душманга каршы чабуулдан, жан аябас беттешүүлөрдүн поэтикалык жандуу картинасын
өзүн дел болуп тиктеген угармандардын көз алдынан тартып өткөнсүйт. Ырчы токтолгондо шаттыкка баткан элдин кыйкырык сүрөөнүнөн залдын ичи жаңырып чыкты. Өзү да жоо жарагын шайланган байыркы баатырларга окшош Саякбай Каралаевди япондор, арабтар, шведтер, америкалыктар, немецтер, француздар, түрктөр, индиялыктар кубанычтуу куттуктап жатышты. Академик Козин: мен көп элдин жомокчу, ырчылары, артисттердин эпос аткарганын уккам, бирок Каралаев сыяктуу укмуштуудай таланттуу аткаруучуну көргөн эмесмин. Мунун азыркы аткарган манасына тил билбесек дагы түшүнүп, катуу таасирлендик деп эскерет. Казак окумуштуусу Касым Жумалиев: Саякбай дүйнө жүзүндөгү бир гана адам. Эч жер, эч элде жарым миллион жолдон турган 30 томдук асыл казынаны жатка айтып бере турган экинчи Саякбай жок. Ал феномен. Саякбай кыргыз элинин таланттуулугунун айкын далили деген. Кыргыз окумуштуусу Азиз Салиев: Саякбай жарым кылымдан артык мезгил Манастын кенчин өз элине тартуулаганы келди. Башка калктарга дагы даңазалады. Манас айтканда ким да болсо, кары да, жаш да, кыргызча түшүнгөн да, түшүнбөгөн да, мекендештерибиз да, алыскы өлкөнүн адамы да, карапайым малчы да, дүйнөлүк маданияттын чокусуна көтөрүлгөн акылман да баары оозун ачып отуруп калышаар эле. Чарчы бою чымыр денеси миң толгонуп, тоголок бети алууланып, көзү оттой жанып, сакен күйүп пышып манас айтып жатканда, ал азыр эле кызыл кыргынды көрүп, же бирөөнүн жүрөк титиреткен зар муңун угуп келгенсип, жана ошолордун баарын шашылыш түрдө калың журтка жеткирүү милдетин аткарып жаткансып көрүнчү. Ал обонду бир туруп өз турпатында кайталап, бир туруп жорго сөзгө түшүп, бир туруп кубаныч интонациясы менен, бир туруп какшык басымына салып, бир туруп тамаша сөзгө өткөргөнсүп, бир туруп кадимкидей эле онтоп, анан көз жашын төгүп шолоктоп ыйлап киргенде, ал манасчы эмес, артист эмес, сен менен сүйлөшүп жаткан жалын жүрөк пенде катары сезилчү. Чыңгыз Айтматовдун айтканы: симфониялык оркестр сыяктанып, миң кубулуп, миң өзгөчөлөнүп, трагедиядан лирикага өтүп, санаттан драмага өтүп, бир заматтын ортосунда бирде ыйлап, бирде күлүп, бирде өшкүрүп, бирде кайраттанып, бирде кылкылдаган саң колдой түбүрттөп, бирде тып-тынч көлдөй тынып, бирде суу, бирде шамал болуп дайрадай ташып турган Саякбай Каралаев акын гана эмес, ал ошону менен артист да, композитор да деп сыпаттаган. Мамбет Манасчы. Мамбет Чокморулу 1896 жылы Корумду деген жеринде туулуп, 1973 жылы 77 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Устаты таекеси Дөңүзбайдын манасын кичинесинен көп уккан, бирок кайсы манасчыдан кандайча таалим алганын айтчы да эмес экен. Сурагандарга манасты бирөөдөн үйрөнбөйт, Кудай берет деп кес айткан. Түштөгү аян. Мамбет 4 жашар кезинде уктап жаткан жеринен жалаңаш тура качып кетет. Ошондо кереметтүү нерсени ээрчип кетип, манастын жүргөн жолдорун даана көрөт. Кийин 20га карап калган кезинде дагы түшүнө манастын кошуну кирет. Ошолордун ичинен бирөө буларды тааныбайсыңбы деп опузалап сурак калат. Мамбет аларды тааныбай тургандыгын айтат. Дагы бирөөнүн найза менен сайып өлтүрүп ташта деген дабыш угулат. Дагы бирөө коркпогон, манас деген ушул болот десе, экинчиси эми сен манасты айтасың дейт. Үчүнчүсү жүрөгү түшүп калды. Кантип айтсын дегендей болот. Анан бирөө түшө калып, Мамбеттин оң төшүнө бечет басат. Болду эми, 20га чыкканда айтат дешип, алар кете беришет. Ошентип Мамбет манасты жалгыздап айта баштайт. Бирок бирөө көрсө же жолугуп калса, манасчы эсинен танып жыгылып калчу экен. Мына ушундай абалда жүрүп,
бир жагыптасы шал болуп ооруйт. Ошондо жээнинин абалын байкаган Дөңүзбай аны эл арасында айттырып, бетин ачат. Мамбет ошондон тартып, эл арасында манас айтып калат. 1965-1973 жылдардын аралыгында Мамбет Чокмор уулунан Манас эпосунун 3 бөлүмү тең жазылып алынган. Анын негизги өзгөчөлүктөрү: Мамбеттин вариантында мурдатан айтылып келинген окуялар бүтүндөй камтылган, бирок майда айырмачылыктар дагы бар. Алар негизинен булар. Манас боюнча алганда, Манастын түп катасы асан кайгы делинет. Чет элге чачылып кетүү тышкы душмандардын баскынчылыгынан эмес, ички душмандардын бийлик үчүн күрөшүнүн натыйжасында болот. Жакыптын бөтөн жерге сүрүлүшүнө аталык уулу көз каман себепчи. Жакып Алтайга эмес, Арсланбапка сүрүлөт. Манас ошол жерден төрөлөт. Манас жиндик ыял жана тентек болуп чоңоет. Ошол себептүү Жакып баласын энесине Чыырдыны кошуп, Таятасы Карачаныкына айдап жиберет. Таятасыныкынан келгенден кийин чоро болчу хандарды Манас өзү кыдырып табат. Каныкейдин атасы Караханга Жуучулукка Агыш, Үрбү, Жаңгазы, Эмчибай, Бөкөй бешөө барат. Кыз издөөгө Жакып каршы болот. Манас Шайкожо байдын жылкычысы болуп жүрүп, бир жүдөгөн тайды акысына сурап алат. Ак кула ошол. Алоке тегерегиндеги хандарды бүт каратып, дагы ким калды десе, Эрдик аттуу жигите Манас калды дейт. Ошентип Манаска каршы жоортул башталат. Көкөтөйдүн ашына Коңурбай келип түшсө, ага сый кылып бок мурун, карт күрөңдү, чал куйрукту, Маникерди, Жууду керди 4 тулпарды тартууламакчы болот. Мунуккан Кошой Манаска Жашайдарды кабарга жиберет. Жетихандын Манаска каршы чыгышы боюнча окуя бул вариантта жок. Чалгынга Алмамбет өзү менен кошо Чубактын баруусун өтүнөт. Бирок буга Кошой болбойт. Ошентип Чубактын ордуна сыргак кетет. Эки баатырдын чатагын камкор жараштырат. Бакай көпчүлүк учурда өзүнчө кол менен согушка кирет. Семетей боюнча алганда мында дагы башка варианттардагы туруктуу окуялар сакталган, айрым учурларды гана бөлүп көрсөтүүгө болот. Тактай келгенде Бакай Жакыпка жана Абыке Көбөшкө моюн бербейт. Кандуу кармашка чыгып турат. Каныкейди качырууга жардам берет. Букардан Каныкей Манаска ачык эле түрдө аш берет. Аягында Гүлчоро Жарадар Семетейди үңкүргө алып барып жашырат дагы, өзү Канчоро Кыяздын колу менен кармашып жатып колго түшөт. Сейтекте да башка манасчылардыкынан айырмаланган өзгөрүү жок, негизги өзөк сакталат. Акмат Семетейчи. Акмат Ырысменде уулу Сарыөзөн чүйдөгү Шамшы деген жерде 1891 жылы туулуп, 1966 жылы дүйнөдөн кайтат. Устаты Акмат Сагынбай манасчыдан көп таалим алган. Өзү дагы Семетей эпосун Сагынбайдан үйрөнгөнүн эскерчи экен. Акмат суу самырда кой багып жүрүп уктап калат. Түшүндө бир жигит келет дагы Акматка Семетейлердин атынан арнап бир кур берип кетет. Ошондон баштап Семетейди айта баштайт. Акматтан Манас эпосунан Манастын көз камандардан көргөн жамандыгы жана чоң газат деген окуялардан үзүндүлөр жазылып алынган. Көлөмү 9163 сап ыр. Ошондой эле Семетей эпосунун негизги окуялары да жазылып алынган. Акматтын манасы Сагынбайдын нускасы менен окшош. Семетей да башка манасчылардыкынан айырмаланбайт. Айрым аттардын оош кыйыш келген учурлары байкалат. Маселен, Кумайык менен Желмаян өзгөртүлүп, Куу Тайган, Кара Люк деп берилет. Ал эми Каныкейдин Тай торуну чабышы деген окуя Акматта жок. Шаа Темир кызы Чачкейди калмакканы төлөк алмак болот. Кол курап келип, Семетей менен согушат дагы талкаланып кайра кетет. Жана да Семетей менен Коңурбайдын урушу бул вариантта учурабайт. Дүңкана Семетейчи. Дүңкана Кочке уулу Нарын аймагындагы Эчки баш айылында 1886 жылы туулган. 1981 жылы 95 жаш курагында кайтыш болгон. Улуу манасчы Тыныбектен таалим алган.
Дүнкана Тыныбекти жакшы билчүмүн. Анын семетейин көп уккам. Экөөбүз тең Тыным Сейиттин Торгой уруусунан болобуз деп эскерчикен. Дүнкана минтип айтчы дешет. 7 жашар кезимде түшүмө семетей, гүлчөрө, канчыролор киришти. Бизди элге айткан дешти. 3 жыл айтпай жүрдүм. Кыйнап түшүмдө семетей келип найза менен сайып кеткенден кийин айта баштадым деп эскерген дешет. Дүнканадан 1965-67 жылдардын аралыгында манас жазылып алынган. Анда семетей толук, ал эми эпостун 1 бөлүмүнөн манастын балалык чагы чоң казат бар. Дүнкананын нускасында кыргыздарды Алооке менен бирге жез билек чаап алат. Манас эржетип кыргыздарды Ала тоого көчүрүп келгенде Нойгуттардын ак балтасы Жакыпка мал тартуулап келип, уулу Чубакты Манас менен дос кылат. Анан Манас менен Чубак Алоокени чабат. Алооке хан Бээжинге качат. Коңурбай Бурутту чаап кул кылам деп күйлөнсө, Алооке Бээжинге Манас казаттап келбей койбойт. Кыйын болсоң, ошондо беттешип көрөсүң деп баласын тыйып коет. Кийинчерээк төштүк жоодарыга той берип, ага 6 хан келет дагы, алар Манасты чаап алалы деп кеңешишет. Ошентип Манаска каршы аттанышат. Бирок Айкүл ачуусу келип, аларды кырып кое турган болгондо Бакай менен Алмамбет ортого түшүп токтотушат. Хандар Манастан корккондугунан Бээжинге казат кылалы деп суранышат. Манас макул болот. Андан ары чалгын Алмамбет менен Чубактын чатагы болот. Ошондон кийин гана Алмамбеттин таржымалы айтылат. Алмамбеттин апасы Айганыш бул сабакта Алтынай деп берилди. Бирде аял, бирде акчылаан боло алган сыйкырдуу пенде. Андан ары чоң казат окуясында Манастын минген айбаңбозу Баспай, баатырлар тал чокуга корголошот. Кытай колу аларды курчап калат. Орукка барган сыргак Бакайдын акылы боюнча кыргыз колун жүргүлө олжо бөлүп алабыз дейт. Ошентип кыргыздар чабуулга өтөт. Дагы бир көңүл бурчу нерсе Чубактын эрдеги. Ал Нескара шойкучуларды колго түшүрүп келгенден кийин Кытай колу багынып берет. Алмамбет, Чубак, Бакай 3 шаарга кам болот. Дүнкананын семетейи семетейдин кең колдон Айчүрөккө жөнөгөнү менен башталат. Калганы башка варианттар менен окшош. Көкөтөйдүн ашы деген окуя Толтойдун сөзүндө айтылат. Андан ары Гүлчөрө Толтой менен Чыңгожону жеңген колубуздун кызуусу тарай электе Коңурбайдан кун кууп келели деп Бакай менен семетейди көндүрөт. Ошентип кундун алынышы менен эпос аяктайт. Тоголок молдо. Тоголок молдо 1860 жылы Нарындагы Актала аймагындагы Куртка деген жеринде туулуп, 1942 жылы кайтыш болгон. Анын таланты көп кырдуу тармак боюнча өнүккөн. Тоголок молдо санжырачы, көрүнүктүү акын, тамсилчи, элдик оозеки көркөм чыгармаларды жыйноочу, сабаттуу болгон. Чыгыш элинде көп чыгармаларды окуй алган жана өз чыгармасын эл арасына кол жазма түрүндө тартуулаган. Тоголок молдо чоң жомокчу. Ал Манас үчүлтигин толук айткан. Азыркы Манас, Семетей, Сейтек боюнча жаздырган 100 000 жолго жакын ыр-сабы сакталууда. Манасты 18 жашынан баштап айткан. Баарын Тыныбек Манасчынан үйрөнгөн. Өзү дагы минтип жазган. 18 жашка келгенде акын болуп атанып, Манасты бүт үйрөндүм, Тыныбектен жат алып. Кубанычбек Маликовдун эскерүүсү боюнча Тоголок молдо Манастан чоң казатты, бала чагын жана башкаларын, анан Семетейди бүт дээрлик жазып берди. Жазгандарын окуп, сөздөрү өтө элестүү, адамдын ой санасын берүү жагы терең жаратылышты сүрөттөөдө уста экендигин байкайбыз. Анын бир өзгөчөлүгү кайсы бир манасчылардай орду жок узарта бербей, сөзү маанилүү, жыйнактуу, кыска келет. Манасчылардын ичинде Манасты өзү жазып берип жүргөн жалгыз гана Тоголок молдо. Тоголок молдо Манас жазганда ошол замандагы эл баатырларынын турпатын адам таң каларлыктай кылып көрсөтөт. Тоголок молдонун ырларын окуган сайын баатырларды сүйүп олтурасың. Кадимки өз заманыңда элдин атасындай болгон акылман алып кошойду. Кара сакал көмүрдөй, кайраты катуу темирдей, бой келбети мунардай, колу түптүү чынардай.
Алайган көзү чолпондой, ай кулагы калкандай, майдан кылса душманга майдалап чыгат талкандай. Мындай акылдуу, көрктүү сөздөрдү таап айтуу, акылмандын элесин берүү таланттуу акындардын гана колунан келет. Омур Соороновдун баяндоосунда Тоголок молдо негизинен Семетейчи катары таанымал болгон Үчүлтүктүн Семетей бөлүгүнүн элге белгилүү салттуу эпизоддорун жогорку деңгээлде айта билген жана жазып калтырган деп тайманбай эле айтсак болот. Ал эпостун Манас бөлүгүндө айтып, айрым эпизоддорун өз колу менен жазып, Академиянын кол жазмалар фондусуна тапшырган. Алсак, Манастын балалык чагы, чоң газат, кичи газат жана эпоска анчейин мүнөздүү эмес, Манаска аш берүү сыяктуу эпизоддор күнү бүгүнкүдөй сакталып турат. Бардык манасчылар сыяктуу эле Тоголок молдо дагы Манас жөнүндө сөз кылуудан мурда анын ата тегин санап чыгат. Манастын түп каталарын териштирүү башка манасчыларга караганда Тоголок молдодо алдаганча кенен берилет. Айрым манасчылар гана 7 атасына чейин териштирбесе, көпчүлүгү 2-3 атасын айтып токтолушат. Тоголок молдо Манастын 30дан ашуун түп каталарын санап берет, а түгүл тууган туушкандардын таралышына чейин айтат. Саякбай Каралаевдин эскерүүсүндө Тоголок молдо менен бир нече жолу жолугушуп, бир канча сөздөрдүн уккандыктан ал киши жөнүндө угуучуларга анча-мынча айтып берүүнү милдеттим деп сеземин деген жери бар. 1936 бир күнү Илим изилдөө институтуна кирсем, үстөлдүн үстүндө татынакай жазылган кагаз жатат. Эмне үчүндүр көзүмө жылуу учурап кетти. Өзүм кат билбегендигиме ичимен өкүнүп, ошол катты ким жазганын Кусейин Карасаевдан сурап калдым. Ал, бул кат эмес Саке, муну кол жазма дейбиз деп. Толуп жаткан дептерлерди, барак-барак жазмаларды ары оодарып, бери оодарып көрсөттү. Муну Абдрахманов Байымбет деген киши жазган. Аны азыр эл Тоголок молдо деп аташат. Ал киши акын, өзү ыр жазат, Манасты да айтат. Ырчылыгы, шайырлыгы элдин муңзарына ортоктош болуп, дайыма эл менен бирге жүргөндүктөн, эл Тоголок молдо, тулдулум, топту жарган булбулум деп жүрүшүп, азыр Тоголок молдо аталып кетти. Ошол кишинин жазып жиберген ырлары. Бул сөздү уккан соң, ошол адамды бир көрсөм деген ой турсам оюмдан, уктасам түшүмөн кетпес болду. Менин Манасымды жазууга Ыбырай Абдрахманов бекитилди. Аны менен бир күнү аңгемелеше отуруп, Тоголок молдонун ал жайын ким экенин сурасам, ого Саке, Тоголок молдо биздин Тяншандан, ал чоң акын. Чыгарган ырлары байманаптардын жүрөгүнө таамай тийген ок. Азыр ал ушул жерде, эртең эле сизге көрсөтүп жолугуштурам дебеспи? Ал кайсы курактуу киши, дедим мен. Ата Саке ай, жакшаттымынча асы экен деп тишин ачпа, ал сыяктуу адамдын жашын сурап, көңүлүн баспа деп койду. Эртеси Ыбырай молдону ээрчип, Алматы көчөсүндөгү 99 сандуу бир үйгө бардык. Үйгө кирсек, узун бойлуу кара кемпир отуруптур. Анын оң жагында бачайы жуурканды 4 бүктөп астына салынып, кичинекей жапыс үстөлүнүн жанында бир абышка кат жазып отурат. Сыйда сакал, муруту буурул тарткан, кара сур, орто бойлуу, көздөрү чанагына тереңирээк кирген киши экен. Салам айтып учураша келгенибизде абдан кичпейил, сөздөрү ары сылык, ары жылуу, адамдын ичи коюнуна кирген, эрксизден адамды өзүнө тартып алган адам болуп чыкты. Бир аз отургандан кийин менин ким экенимди Ыбырайдан сурап калды. Ал молдоке, Манасты жазып жатпайбызбы? Сагынбайдан кийинки айтып жүргөн манасчыбыз Саякбай Каралаев деген ушу деп менин чоо жайымды түшүндүрдү. Ошондо ал колуна калемин алып, бир далай жазды дагы. Мына, мен жазган Манастын бир үзүндүсү деп, үркөнчтүн боюнда 30 кыз, 30 келиндин ортосунда Гүлчүрө Айчүрөк менен жолугушуп турганын ырдап берди. Башында алтындан кылган такыя, бул акындын кызы Галия. Аста басып чаркылдап, алтымыш седеп кыркачкыч, көнчөгүндө шаркылдап, көк кундуздан кымбат бөрк төбөсүндө жаркылдап. Көргөндүн көөнү бөлүнүп, көрсөң сулуу бейбакты, көркөмү сулуу көрүнүп. Канчалыгын айталы, бели тутам, детайдай, белгилүү сулуу түгөтай. Кара жерге кар жааса,
Қарды көр да етін көр. Қар үстіне қан тамса, қандан қызыл бетін көр. Чолпонды көр көзін көр, шекерді көр сөзін көр. 90 түрлі құбылып, келішімді бей таалай, кермаралдай көрініп деген жеріне чейін ұқтым. Ушундан улам тоолук молдон абдан жакшы көрүп калдым. Ал кишинин жашы улгайып калганына өкүндүм. Ичимде колдон келген арга болсо, кайра 25 жаш курагына алып келсем болбойт беле деп кейдим. Жусуп Мамай. Кытайдагы кызыл суулук кыргыздардын чоң манасчысы Жусуп Мамай 1918 жылы Акчи айылындагы Меркеч айылында туулган. 7 жашында катты анаган, атасы Балбай билимдүү адам экен. Ал Чойбек, Рысменде, Шапак, Найманбай, Балык, Тыныбек, Сагынбай, Жусуп акундардын манасын билген. Айрымдарын кагазга түшүргөн. Балбай Ыбрайым деген манасчыдан 7 жылда Гененим, Сайты Асылбача, Бекбача, Сомбилек, Чигетей сыяктуу манастын тукумунун 8 муунун жазып алууга үлгүрүптүр. Балбайдын жазганын Ысабек суратып жатат деп, Үсөн Акун деген киши алып кетип, ал кол жазмалар ошол бойдон дарексиз жоголгон. Балбай 45 жашында Кашкарга айдалып, түрмөдөн жок болгон. Жусуп Мамайдын манасчы болушуна бала кезинде Балбайдын кол жазмаларын окугандыгы себеп болуптур. Манасты мурдадагы жазып алган. Бирок ал жазма Кытайдагы маданий төңкүрүштүн учурунда өрттөнүп кеткен. Жусуп Мамай манасты кайрадан жазып чыккан. Ал манасты айтат, бирок эл кыдырып айтпайт. Өзүн жазма манасчымын деп эсептейт. Убагында Үрүмчү шаарында жашаган. Жусуп Мамай кагазга манастын 580 миң сабын түшүргөн. Сейтиден калган жерин тактап кошсо, анын билгени 600 миң ыр сабына жетет. Жусуп Мамайдын варианттарындагы негизги өзгөчөлүктөргө кайрылсак, бул манасчынын вариантында бизде айтылып жүргөн манас эпосунун салттык, туруктуу, өзөк окуялары толугу менен сакталган. Бирок кээ бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө дагы сөз кылууга болот. Аларга Ороздунун 10 уулу калмак байларына таратылып берилет дагы, ар бири ошол байдын аты менен аталып калат. Жакыпты Ногойго, Ак балтаны Нойгутка, Жамгырчыны Эштек аттуу калмакка кармап бергендиктен, алар ошолордун ысымы менен Ногой эли, Нойгут эли деп аталышат. Жакып манас жөнүндө айткан, баланы Азоо тайга таңып, Токойго айдап жиберип, жок кылат дагы чыр чыгарбаш үчүн анын энеси Магдымды аялды калат. Ошол аялдан Серек, Сыргак деген 2 уулду болот. Манас атасына таарынып, Турпанка барып, эгин эгет. Жыйган түшүмүн Чыңгышханга тартуулап, андан Кулатайды сурап алат. Ошол Кулатай кийинки Ак Кула. Даакысы түшпөгөн Кулатайды көргөндө, чыйырдынын сол эмчеги сүткө толуп ии баштайт. Анан эмчегин саап, сүтүн жемге кошуп, Кулатайга берет. Ошол замат тай тулпар сынына толуп, Ак Кула болуп чыга келет. Курал жарак жасоо манастын мазмунунда өзүнчө чоң окуя катары мүнөздөлөт. Бөлөкбайдын жанда жок чебер усталыгы, кенди иштетүүгө күчтүү каражаты, унааны бакай, кошой, ак балталар табышат. Кенди иштетүүнүн жүрүшү толугу менен сүрөттөлөт. Анан манаска өз мезгилинин бир да куралы теңдеше албай турган куралдар жасалат. Куралдардын сыпаты аны жасаган Бөлөкбай тарабынан айтылат. Маселен, кылычтын курчтуулугун мындан бел, жоондугу 4 кулач чынарды чапканда май кескендей шылып түшөт. Ары бери эмергенде кызыл жалын чачырап турат. Ак олпокту Канекейдин энеси жасайт. Байгерчилик жай турмуш менен катар согуштардагы кенен сүрөттөлөт. Алар манас менен Дөөдүр алыптын кагылышы, манастын бөдөнүнү куткарышы, 40 душмандын кырылышы, жаш манастын көңтөйдү сайышы, манастын качкан калмактарды кубалап Шоорукка барышы, Шооруктун манастан жеңилиши сыяктуу окуяларда баяндалат. Манас эпосы тээ ата-бабадан, анын акыл көөхөрүнөн тама-тама чогулуп биздин доорго жеткен. Мен мына ушул доорубузга жете келген манас эпосунун бир көөрманы катары аны
көкүрөгүнө бекем түйүп, мындан кийинки урпактарга кагаз бетине түшүрүп калтырууга далбас уруп калган кишимин. Манас дүйнөлүк казынадагы көр. Ага эч ким чок таштай албайт. Манас эпосунун кадыр баасы дүйнөдө изилденген сайын өсө бермек. Кыргыз эли аны тарыхым, тилим, үрп-адатым сакталып жаткан казына деп билет. Кытай кыргыздарынын Манас жөнүндөгү ойлоруна кайрылсак, Кытайдагы кыргыздар арасында манасчылар аз эмес. 1960-жылдары алынган маалыматтар боюнча өткөн кылымдын акыры жана 20-кылымдын баш жагында бир топ залкар манасчылар жашап өткөн. Манас айткандардын жалпы саны 70-тен ашкан. 1979-жылы бул аймакта 30-дан ашуун манасчы жашаган. Жусубакун 19-кылымдын 70-жылдарында туулуп, 20-кылымдын 20-жылдарында кайтыш болгон. Дастандын Манас, Семетей, Сейтек, Кененим деген бөлүмдөрүн 6 ай бою тынбай айткан. 1916-жылы аны Сагынбай Орозбак уулу менен айттыштырышкан. Күнүнө бир бээден союлган. Сагынбай баштап, аягын Жусубакун уланткан. Калыстар экөөнүн өнөрүн барабар деп баалашыптыр. Ыбырайым Саламбай 1887-1938 жылдары жашаган. Ал Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Асыл бача, бек бача, Сом билек, Чигитей деп Манасты 8 бөлүккө бөлүп айткан. Ыбырайым дагы 1916-жылы Жусубакун менен айтышкан. Сагынбайды көргөн андан Манасчы кандай экен деп сурашса, абдан көркөм айтат экен. Бирок Сейтектен кийин дагы 5 бөлүк бар, аларды айтпайт экен дептир. Садарбай 1897-1938 жылдары жашаган манасчы. Манастын 5 урпагын айткан. Булардан башка белгилүү чоң манасчылардын катарына Кожогелди, Эшмат, Мамбет Жусуп, Бектемир, Төлөк, Жумабай, Осмон, Намаз, Мамыт, Муса кирет. Жусуп Мамай Кытайдагы манасчылардын эң атактуусу жана көп билгени. Анын айтканы негизги вариант болуп эсептелинет. Кытайлык кыргыздар Манас боюнча 26 китеп чыгарууну пландаштырышкан. Алардын 6-ы Манаска, 3-ü Семетейге, калгандары Манастын кийинки урпактарына арналмак. Азыркы кезде Манас менен Семетейдин биринчи китептери жарыяланган. Радлов жазып алган Манас. Кара кыргыздарда эпос гүлдөп турган убагы деп жазат Василий Радлов. Радлов жазып алган Манас. Кара кыргыздарда эпос гүлдөп турган убагы деп башталат Василий Радлов тууралуу жазылган баяндоодо. Василий Васильевич Радлов 1837-1918 жылдары жашаган чыгышты изилдөөчүсү, окумуштуу түрколог. 1861 жылы жана 1869 жылдарда кыргыз жайлоолорун кыдырып Манасты жазып алган. Анан аны 1885 жылы кыргыз жана немец тилдерине жарыяланган китебинин аты Түндүк түрк урууларынын элдик оозеки адабиятынын үлгүлөрү. Бул эмгектин 5 томуна Манастын үзүндүсү басылган. Радлов Манаска тиешелүү төмөнкү окуяны жазып алган. Манастын туулганы, Алмамбеттин Манаска келгени, Манас менен Көкчөнүн согушканы, Бокмурун, Көз Каман, Семетейдин туулганы, Семетей, Жолой хан. Ал тил жагынан изилдөөнү максат кылып койгондуктан эпосты толук жазып алып, жарыялоого далалаттанбаган. Ошол себептен үзүндү түрүндө жазып алган экен. Бирок Манасты кимден жазып алганын айтпайт. Ой жүгүртүүлөр жана тыянактар мындайча мүнөздөлөт. Кыргыз ар дайым мүдүрүлбөй, такалбай, шар сүйлөйт. Өздөрүнүн оюн так жана ачык айтып жатып, ал өзүнүн сөзүнө белгилүү сулуулукту берет. Ошентип айтылган сөз биринин артынан бири ыр жана куплет сыяктуу куюлушуп отурат дагы ыр сыяктуу таасир берет. Кыргыздар өздөрүнүн ырларында кандайдыр бир ажайып жана коркунучтуу жомоктолгон дүйнөнү
кадырлабайт. Тескерисинче алар анда өзүнүн турмушун, сезимин, умтулуусун коомдун айрым мүчөлөрүндө болгон идеалдарды ырдайт. Бул ырлардагы баатырлардын башынан ажайып, кээде таң калгандай укмуштуу окуялар өткөндүгүнө карабастан, алардын баатырлары өтө зор сапаттарга ээ болуу менен бирге, ошол эле убакта аларда адамдарга тиешелүү начар жактар, кем карыштары бар чынык адамдар. Буруттар өзлөрүн мусулманбыз деп эсептешет, бирок Мухаммед ким, кандай адам болгонун билишпейт. Өлүктү көмүү, кыз узатуу жана кыз берүү тоюн шамандык салт боюнча жүргүзүшөт. Жорго сөздү дүйнөдөгү эң жогорку өнөр деп эсептейт. Ошондуктан кыргыздарда элдик поэзия жогорку баскычка жеткен. Чохан Валиханов жазып алган Манас. Казак элинин окумуштуусу Чохан Валиханов 1835-1865 жылдары Кыргыз жеринде 3 жолу 1856, 1857, 1859 жылдары болгон. 1856 жылы Түп суусунун боюнда Манасты биринчи жолу угат. Ал 26 майда мага жапайы таштуу кыргыздардын ырчысы келди. Ал Манас поэмасын билет деп жазган, бирок кайсы манасчыдан жазып алганын эч жерде айтпайт. Кыскача маалыматка токтолсок, Чохан Валиханов Көкөтөйдүн ашын жазып алган. Бул кагаз бетине түшүрүлгөн биринчи кыргыз сөзү болуу керек дейт. Анан окумуштуу ал жазып алгандарын орусча отургон. Көкөтөйдүн ашында Бокмурун ысык көлдөн көчүп чыгып, Эртишка кетет. Андан ары ички ханга өтүп, ашты оп менен эниси суулардын ортосундагы жерде берет. Көкөтөй керезинде менин көзүм өткөн соң, элдеги толгон тентекти жер-жерине таратпай жакшы багып ала көр дейт. Ал кыргыз элинин биримдикте болушун каалаган карыя. Ал эми Бокмурундун Манаска каршылаштык жайы бардай көрүнөт. Манасты чакырбай койгон аз келгенсип, Жолойдун жерине көчүп барып, аны менен дос болуп, калмактан көз отого чен алып, төрө болууну ойлойт. Ал турсун Бокмурун Жолойго алабаш жорго чаар аттар туугулат. Мындан тышкары сөөк коюу салты дагы ошол үзүндүдө кездешет. Көкөтөй өлгөндө анын этин кылыч менен кырдырып, кымыз менен жуудуруп, анан чарайына менен чаптатып, булгаары менен каптатат. Кызыл макмал бүктөтүп, кызыл нарга жүктөтүп, алыска алып барып коет. Аны ислам дини боюнча кепин деп көмүш керек эле. Бирок бул расим анда жок. Көкөтөйдү табытка салып көмөт. Демек, Көкөтөй байыркы кыргыз салты боюнча коюлат. Ошондой эле Көкөтөй өлөрүндө башымды чыгышка каратып койгула деп керез кылат. Демек, бул дагы кыргыз элинин байыркы салтынын эпостогу чагылдырылышы эмеспи? Чохан Валиханов жазып алгандан тышкары Манаска, Семетейге байланыштуу көп окуяларды айттырып уккан, аларга байланыштуу өз ой пикирин жазып калтырган. Чохан Валиханов Манасты угуп, жазып гана албастан, талбай отуруп маанилүү тыянактарды чыгарган. Алар төмөндөгүлөр. Манас бир мезгилде келтирилген жана бир кишинин Манас баатырдын тегерегинде топтогон бардык кыргыз мифтеринин, жомокторунун, санжыраларынын энциклопедиялык жыйнагы. Бул кандайдыр бир тала Илиадасы. Кыргыздардын жашоо шарты, үрп-адаты, кулк мүнөзү, географиялык, диний, медициналык түшүнүктөрү, алардын эл аралык байланышы, бул өтө зор эпопеяда орун алган. Манас бирдиктүү мүнөздө болгондой көрүнгөн айрым көп окуялардан турат. Экинчи эпос Семетей Манастын уландысы болуп саналат. Бул буруттардын Одиссеясы. Анын кара сөз менен айтылган жомоктун ыр түрүнө айландырылышы кийинки убакта пайда болсо керек. Бою бийик Манастын кабак кашы көтөрүлүп, өңү сурданып, каны кызып турат. Ал жүнү тиктейген көк жалы карышкырга окшойт. Ачуусу келгенде өңү өтө коркунучтуу. Сакал муруту тик чийип, көзүнөн от жанып, оозунан көк түтүн чыгып, теректей бою алачыктай болот. Мажму ат-Таварих
Тарыхтар жыйнагы боюнча алганда 16-кылымдын 1-жарымында фарсы тилинде жазылган чыгарма. Аны ферганалык молдо Сайфаддин Аксекенти баштап, аягын уулу Нур Мухаммед жазып бүтүргөн. Бул эмгектин азыр 3 көчүрмөсү бар. Экөө Санкт-Петербургда, бирөө Бишкекте сакталууда. Жалпы маалыматка таянсак, Машму ат-Таварихте Манас Баатырга байланыштуу бөлүмдөрдө мындайча баяндалат. Кыргыздардын турган жери Талас. Алардын ордосу Кара Кышлак. Манастын атасы Якупбек. Ал атасы Каркара өлгөндөн кийин такка отурат. Калмактын ханы Чоңче 10 000 аскер менен келип, Якупбек менен урушуп кыргыз кыпчактарды жеңет. 10 хан менен Хулагу хан жардам берип, Чоңчени Кара Кышлактан кууп чыгат. Чоңченин Жолой, Якупбектин Манас, 10 хандын Токтомуш, Хулагунун Абака хан деген уулдары болот. Чоңже кайтыш болуп, ордун Жолой ээлейт. Анан ал 3 жыл бою аскер камдап, Кара Кышлакка чабуул коет. Якупбекти туткундап кетет. Жактын иниси Карнас Манаска кабар берет. Манас артынан кууп жетип, Жолойду жеңип, атасын туткундан бошотот дагы Чаткалга көчүп кетет. Өсүгүп калган Жолой 30 000 кол менен келип, Карнас менен Жакыптын көчүнө кол салат. Согушта Карнас жарадар болот. Манас бул кабарды угуп, Жолойдун аскер башчысы Чондолойду найза менен сайып өлтүрүп, Карнасты бошотот. Анан Жолой менен Манастын ортосунда чоң согуш болот. Манас Карнасты кат менен Жалал-ад-Динге жиберет. Андан кабар Инга төрөгө, Черик Беймуратка жетет. Ал 12 000 кол менен Манаска жардамга жөнөйт. Бир кулагы шылый чабылган Жолой аскери менен түгөл качып кетет. Андан кийин Токтомуш Манасты аскер башы кылып дайындап, ага Манасия деген шаар салдырып берет. Андан ары Фулат, Ямгырчы бир тарап болуп, Манас менен Токтомушка каршы чабуулга чыгат. Манас 40 чурусу менен түн ичинде Фулаттын аскерлерине чабуул коет. Алар өздөрүн тааныбай бирин-бири кырат. Бир нече кыргын согуштар болот. Кара Кожо менен Темир Кожо Манастын таламын талашып согушат. Дагы бир согушта Жолой Жакыпты туткунга алып өлтүрөт. Манас 13 жеринен катуу жарадар болуп жыгылат. Аны калмактар курчап калат. Кара Кожо курчаган калмактарды жок кылат. Карнасты дагы туткундан бошотот. Манасты Кара Кожо дарылап айыктырат. Кандуу кыргындын арасында Кыргыздан чыккан чыккынчы Тубайдын Манаска уу бергени сүрөттөлөт. Манас уудан айыккандан кийин Жолой Кочкорго чабуул коет. Дагы согушуланат. Бир салгылашта Манас Жолойду издеп калмак аскерлердин ичине кирип кетет. Көбүнүн башын алат. Бирок курчоодон чыга албай коет. Манасты жаула жаа менен атышат. Канбай Баатыр Манасты жоодон алып чыгат. Кара Кожо Манастын денесиндеги жебелерди сууруп алып дарылайт. Акыры Манас Жолойду өлтүрүп жеңишке жетишет дагы, калмактар Кыргыздын жеринен сүрүлөт. Тубайдын Манаска уу бериши. Кыргыз уруусунан чыккан Тубай Жолойдун кол алдындагы кишиси болгон. Тубай калмак динине кирген. Күндөрдүн биринде Жолой аны өзүнө чакырып кеңешти. Ким Манаска уу берип анын көзүн жоготсо, калмактардын жарымын, тегиз ысык көл жерин берем. Отургандардан бул ишке Тубай татыктуу дешет. Тубай, эгер менин сөзүмдү кабыл алсаң, Манаска уу бер деди Жолой. Колума бир нече калмак берсең, мен барам. Манасты ууландырам дейт Тубай. Ага колу буту байланган 5-6 калмакты беришет. Бир нече күн жүрүп отуруп, Тубай Кара Кышлакка келет. Тубай 5 калмакты Манаска олжа катары тартуу кылды. Манас Тубайдын ал жайын сурап мейманчылайт. Ошондо Тубай: Фулаттын убагында Жолойдун колуна түшүп калдым. Анын колунан качып чыгууну күнү-түн ойлондум, бирок ыңгайлуу учур болбоду. Калмактар менен ушул тарапка бирге баргын деп Жолой мага буйрук берди. Акыры ыңгайлуу шарт келди. Калмактар октап жатканда аларды байлап сизге алып келдим деди.
Манас куланып, ага кымбат кийим берип, өзүнө жакын жан жөөкөр кылып алат. Бир күнү Карнас: Тубай кайра калмактар жагына качып кетип жүрбөсүн дейт. Манас: Балким ал биз жактык болгондур. 5 калмак алып келбедиби? Анын үстүнө калмактардын тили кесирлүү экен дейт дагы. Тубайга калмактардын башын ал деп сынайт. Тубай 5 калмактын башын алып, Манаска таазим кылат. Ошентип Манас Тубайга ишенип, аны күнү-түнү жанынан чыгарбайт. Бир күнү Карнас Манаска тамак даярдап коюп тышка чыгып кетти. Тубай тамакка уу сала коюп, кайра Манастын жанына калп эле уктап калды. Карнас келип, Манасты ойготуп, аш тартты. Бир табакты Тубайдын алдына койду. Манас тамакты жеп, табактын түбүндө калган ашты Тубайга берди. Ал катуу коркконунан кусуп жиберди. Бир аздан кийин Манас кусуп, акыл эстен танды. Карнас Тубайды катуу кыйнап, сурак кылды. Акыры ал баарын мойнуна алды. Манаска уу берген үчүн Тубайдын башын алышты. Сиздер белгилүү педагог, айтылуу агартуучу Бектор Исаковдун 8-класстар үчүн арналган Манас сабагын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.